Бишкек шаарында жайгашкан номер 47-түзөтүү мекемесинин кызматкери капитан опузалап пара талап кылып жаткан жеринен кармалды. Маалыматта соттолгон адамды эркине каршы башка түзөтүү мекемесине өткөрүп берем деп коркутуу менен абакта отурган башкалардын мүмкүнчүлүктөрү аркылуу акча талап кылган. Кармалган кызматкер опузалап акча талап кылган кылмышын өткөн жылдын апрель айынан бери улантып келгендиги кабарланды. УКМК кармалган капитандын аталган ведомствонун убактылуу кармоо жайына киргизилгендигин билдирди. Милиция кызматкерлери, тергөөчүлөрдүн кармалышы буларды дагы чочулатып койду да, этият болуш дегенге, тазараак болуш дегенге күч органдары дагы аракет кыла баштайт. Себеби оор статьялар коюлуп калат. Ошондуктан азыркы коррупция менен күрөшүү жүргүзүп аткан саясаты бул бийликтин негизинен туура. Кумтөр иши боюнча айыпталып жаткан мурдагы биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев коррупция беренеси менен күнөөлүү деп табылып, сот тарабынан 260 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Мындай чечим 4 февралда Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунда кабыл алынган. 10 январда Кумтөр иши боюнча кармалган мурдагы биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев жашаган жеринен кетпөө тил каты менен кое берилген. Бирок мурдагы чиновник үй камагынын талаптарын бузуп, кызматташуу боюнча өзүнө жүктөлгөн милдеттенмелерди аткарган эмес деген жүйөө менен кайра камалган болчу. Дайыма мына чыр коштоп жүрдү да. Ошо мамлекет каттоо кызматына барганда дагы Максим Бакиевдин жерине байланыштуу жерлер боюнча чыр чыкты. Вице-премьер-министр болуп иштеп турганда баягы өзүнүн бир туугандарына караштуу Градиент фирмасынын 20 ашык эң чоң тендерлерди утуп алгандыгы боюнча мына Бишкек шаарынын оңдоп түзөө иштерине, асфальттоо, ошого байланыштуу чырлуу иштери менен Кыргызстандын элинин эсине калган инсан да. УКМК жогорку кеңештин мурдагы депутаты 2 миллион АКШ доллар өлчөмүндө алдамчылыкка шек саналып кармалганын маалымдады. УКМК шектүүнүн инициалын АА деп берген. Бишкектин 1-Май райондук соту ал Алиярбек Абжалиев экенин тастыктады. Атайын кызматтын маалыматына ылайык шектүүгө каршы ишкер арыз жазган. Текшерүүнүн жыйынтыгында арыз ээсинин жүйөлөрү тастыкталган. Экс-депутаттын баш коргоо чарасы 10 февралда 1-Май райондук сотунда каралып, тергөө мөөнөтү бүткөнгө чейин камакка алуу чечими чыгарылды. Азырынча Алиярбек Абжалиевдин жакындары же жактоочусу үн катайлык. Бийлик бутактарындагы коррупциялык элементтер менен күрөшүүдө буга чейинки 30 жыл болсо, ошол аралыкта болуп көрбөгөндөй бюджетке акчалар түштү да. Муну азыркы бийликти жакшы көрөбүзбү, жаман көрөбүзбү, бул эми факт да. Экинчи этап эми ортоңку звеного, андан кийин төмөнкү звеного түшүп, ошондо жанагы бала бакчанын заведующийине чейин күрөшүү болгондо чыныгы баягы тазалануу болот да. УКМК Айыл банктын мурдагы 4 кызматкерин коррупциялык схема түзгөн деген шек менен кармады. Алар насияларды берүүдө коммерциялык субъектилердин кызыкчылыктарын коргоп, туруктуу жемкорлуктун жолун жолго коюп алышкан. Мындан улам кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айып коюлду. Мекеменин маалыматы боюнча кылмыш иши 2017 жылы болгон болушу мүмкүн. Андагы ортодогу айырма 76,6 миллион сомду түзүүдө. Бул кылмышка тиешеси бар башка дагы адамдарды аныктоо иштери улантылып жатат. Эске салсак, насыя берүүдөгү коррупция боюнча өлкө башчысы Коопсуздук кеңешинде катуу тапшырма берген болчу. Биз өкмөт дыйкандарга берип атабыз ал акчаны кредитке деп. 100% дыйкандар алыш керек болчу. Биякта жалаң чиновниктер өзлөрү туугандары менен алып иштеткен. Кайсыл банктар берген? Мисалы Айыл банк менен бул РСК банк жөнүндө. Жеке банктар да бар. Мамлекет аркылуу дыйкандарга кредит берген банктар бар. Ушуларды текшерип чыгып,
чечим кабыл аласыз. УКМКнын Оштогу бөлүмү тарабынан кызмат абалынан кыянат пайдаланууга шектелип кармалган Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун жетекчиси Салтанат Орозбаева бүгүн үй камагына чыгарылды. Маалыматка ылайык, жетекчиге өз пайдасы үчүн айрым ишкердик субъектилерди атайын текшерген эмес деген айып тагылган. Салтанат Орозбаева Сузак районундагы санитардык көзөмөл ишканасын жетектеп турганда дагы дал ушул кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголуп, кийин белгилүү себептерден улам иш өндүрүштөн кыскартылган. Ал эми санитардык көзөмөл ишканасынын жооптуу кызмат адамдары жана өзү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Кылмыштын категориясына 5 жылдык анча оор эмес кылмыш категориясына киргендигин жана өздүгү такталгандыгынын, ошол туруктуу жашаган жери бардыгын тергөөчү өзү ошого ынанып, ошого эске алып, тергөөчү өзү үй камагын тандоого өзү макулдук берип, өзү кылган. Апта ичинде УКМК мурдагы бир нече чиновниктердин былыгын таап кармады. Ага улай башкы прокуратура дагы учурда кызматта отуруп пайдаланып кылмышка баргандарды аныктады. 5 миллион сомдон ашуун акча каражатын ыйгарып алган кызмат адамдары жоопкерчиликке тартылып, кылмыш иши сотко жөнөтүлдү. Бишкек шаардык мэриясынын Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасынын 2 кызматкерине карата өзгөчө ири өлчөмдөгү каражаттарды мыйзамсыз ыйгарып алуу фактысы боюнча кылмыш иши козголгон, айыптоо актыны бекитти. Кылмыштуу аракеттердин натыйжасында ишканага жалпы суммасы 5 миллион 288 миң 500 сом зыян келтирилген. Тергөө учурунда айтылган каражат өндүрүлгөн. Учурда кылмыш иши Октябрь райондук сотуна жөнөтүлдү. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, жумалык үчүн.